Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмаларды менен кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Окуянын жүрүшү 1980-жылы Массачусетс штатында башталат. Кадрда бир кичинекей үй көрүнүп, үйдүн ичинде болсо буюмдардын баары чачылып, ар кайсы жерлердин баардыгы кан болгонун байкайбыз. Ал эми уктоочу бөлмөдөгү керебеттин түбүндө болсо бир аялдын жансыз денеси жаткан. Анын аты Катарина Браун болчу. Кийинки көрүнүштө каарманыбыз Бетти түрмөдөгү агасы Кенниге барып жолугат. Агасынын жүзүн көрөрү менен эле Бетти өткөн жашоосун эске түшүрө баштап, Бетти ал кезде агасына жардам берүү үчүн чоң окуу жайга тапшырып, юристтик кесип жаатында окуп жаткан. Түнү бою доклад менен алектенип, отурган жеринде уктап калгандыктан эртең менен аны чоңоюп калган балдары ойготот. Дароо эле окуу жайга шашып жетип барып, бирок доклад тапшырганга жетишпей калып, бир аз маанай чөгүп, андан ары жумушуна кетет. Көрсө Бетти барда дагы кызматчы болуп иштейт экен. Ошентип иштеп жүргөн күндөрдүн биринде эле окуу жайда чогуу окуган Абра деген кыз аны көрүп калат. Ал дароо эле Беттиге "Сен ушул жакта иштейсиңби?" деп сүйлөшкөнгө аракет кыла баштап, Бетти болсо эч ким менен достошкусу келбегенине карабай эле экөө ошол жерден маектешип сүйлөшө кетишет. Бетти Абрага "Мен ал окуу жайда агам үчүн окуп жатам. Анткени агамды күнөөсүз жерден эле соттоп түрмөгө камап салышып, бир канча жылдан бери камакта жатат. Мен буюрса окуумду аяктап жактоочу болуп, агамдын күнөөлүү эмес экендигин далилдеп аны чыгарып алганга аракет кылып жүрөм" деп айтат. Ошондо бизге деги анын агасы кандай окуяларга кабылгандыгы көрсөтүлө баштайт. Ал күнү Беттинин агасы Кенни адаттагыдай эле жумуштарын кылып, бактарды кыюу менен алектенип жаткан болчу. Бир кезде эле анын үйүнө полиция унаасы келип токтоп, офицер Нэнси Тайлер түшүп келет да сөзүн баштайт. Көрсө кечээ күнү кылмыш иши болуп, бир аял көз жумуп, ошонун ишине Кенни шектелип жатыптыр. Нэнси Кенниге полиция мекемесине өз эркиң менен барып бер десе, Кенни "Ага, мен иш кылып жатам го, эмнеге көрбөй жатасыңбы?" деп ар кайсы сөздү айтып каршылык көрсөтө баштайт. Ошондуктан офицер Нэнси тапанчасын алып чыкканга мажбур болду. Ошентип Кеннини полиция мекемесине алып кетишкенден кийин артынан Бетти дагы келип, көрсө анын агасы Кенни полицияларда тизмеде болгондуктан кандай гана кылмыш иши болбосун шек туудурса чакыра беришет экен. Сурак алып бүткөндөн кийин полициялар Кеннини кое беришип, карындашы менен бирге үйүнө бара жаткан Кенни жаштык кездерин эстейт. Ал кезде экөө тең кичинекей болуп, атасынын унаасынын артына туруп алып ойношуп, Кенни ошондо эле тентегирээк болгондуктан дүкөндөн момпо суйларды да уурдап жиберет. Ошентип анын полициялар менен болгон иши ошол кезде эле башталган болчу. Ошолорду эстеп үйүнө барган Кенни аялын жана кичинекей кызын алып, Беттини дагы ээрчитип алып, эс алуучу жайга барып көңүл ача башташат. Кичинекей кызын көтөрүп алып бийлеп жаткан Кенни бир кезде бир адамды сүзүп алып келишпестик пайда болуп, кызын аялына бере салган Кенни ал адам менен ошол жерден эле мушташа кетет. Бирок мушташ бүткөндөн кийин Кенни эч нерсе болбогондой эле андан ары бийлеп жыргап жүргөнүн көрөбүз. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Арадан убакыт өтүп, акыры Бетти дагы турмушка чыгат. Ал дагы балалуу болуп, бактылуу эле жашап жаткан күндөрдүн биринде түндө ага кимдир бирөө телефон чалып, алардын апасы көз жумгандыгын кабарлайт. Албетте мындай өкүнүчтүү кабардан кийин эртеси алар апасын акыркы сапарга узатуу аземинде. Ушул эле жетпей жаткансып Кенниге полициялар дагы келип калышат. Бир канча полициялар дароо эле Кеннини сыртка алып чыгышып, сыртта болсо бир канча полициялар менен офицер Нэнси Тейлор күтүп жаткан болот. Нэнси Кенниге "Сага баягы иш боюнча кылмыш иши козголду" деп айтып, Кенни аларга "Силер менден сурак алып кое берип жибербедиңер беле" десе, полициялар ага "Биз тийиштүү далилдерди эми гана таптык" деп айтышат. Ошондон кийин Бетти агасына барып жолугуп, "Бизде жактоочу жалдаганга акчабыз жок" деп айтса, Кенни эч кебелбей "Мага мамлекеттин бекер жактоочусу эле жетет. Анын үстүнө мен кылмыш кылбаган болсом кантип эле аларда далил болмок эле" деп коет. Бирок сот отурумунда Кеннинин кызы күбө катары келип, "Кенни ал аялды өлтүрдүм деп мага өз оозу менен айткан" деп караандай эле калпты айтты айтор. Кеннинин бычагына окшош бычакты көрсөтүшүп, ошол кылмыш болгон жердеги кылмышкердин табылган каны менен Кеннинин каны бир группада экендиги аныкталат. Андан соң Кеннини таанып эле мамиле куруп жүргөн дагы бир аял дагы келип аны жамандап баштайт. Кыскасы, эми мындай көрсөтмөлөрдөн кийин Кенни түз эле түрмөнүн түбүндө чиригене калды окшойт. Бир аз убакыт өтпөй эле Кеннини сот күнөөлүү деп табып, кароолчулар аны алып жөнөшөт. Бетти болсо ыйлаган бойдон калып, бирок кетип бараткан агасына "Мен сени бошотуп алам" деп кыйкырат. Кенни болсо түрмөдө тынчтанбай кароолчулар менен мушташып, бир күнү Бетти агасы менен сүйлөшөйүн деп телефон чалса,
Кеннини атайын бөлүмдө кармап жатышкандыгын айтышат. Көрсө Кенни өз өмүрүн өзү кыйганга аракет кылыптыр. Канткенде агамды бошотуп алам деп баргандай иштерди кылып жүргөн Бетти. Байкаса күйөөсүнө такыр эле көңүл бурбай калыптыр. Жолугушканда Кенни Беттиге: "Менин жок эле болгонум сага жеңил болот. Мен эми эч кимге кереги жок адаммын. Керек болсо өзүмдүн кичинекей кызымды дагы өзүмө каршы коюп коюшту" деп айтат. Анда Бетти агасына: "Сен кандай болгон күндө дагы өзүңө кол салба. Мен сени актап алуу үчүн бардык тиешелүү органдарга кайрылам. Эмне кылыш керек болсо кылам" деп айтат. Ошондон бир канча күн өтпөй Беттинин күйөөсү анын чоң окуу жайга тапшырам деп чогултуп жаткан документтерин көрөт. Көрсө Бетти ошондон тарта чоң окуу жайга тапшырып, жактоочу болом деп чечип, ал планын агасына да айтып, "Сен болгону күтүп тур. Жактоочу болуп алсам бул ишти түбүнө чейин чукуйм" деп айтат. Ошентип Бетти окууну тынымсыз жана катуу окуп баштап, окуу көп убакытты алгандыктан күйөөсү экөөнүн ортосунда ажырым пайда болуп, күйөөсү экөө эч ак эле эки бөлөк жашап калышыптыр. Окуудан улам Бетти балдарына да көңүл бура албай, аларга жетише албай, аларга берген убадаларынын баардыгын аткара албай жатты. Балдары дагы мындай жашоодон тажап кетишип, мындан ары атасы менен жашап дем алыш күндөрү апасына келип турмакчы болушат. Бирок балдары кеткенден кийин Бетти көңүлү чөгүп, өзүн жаман сезип эле, "Мен жаман апа болдум" деп эле өзүн күнөөлөй баштайт. Ошентип Бетти окууга келбей баштаганын байкаган Абра Беттинин үйүнө келип ага мотивациялык сөздөрүн айтып, кайрадан окууга чакырып, аракетиңди улант деп кеңеш берет. Ошондон кийин өзүн кайра колго алып окуй баштаган Бетти күндөрдүн биринде жаңы ачылган ДНК экспертизасы жөнүндө окуп калат. Ошондо Бетти ойлонуп, "Демек мен агамдын ДНКсын экспертиза кылып, анын күнөөлүү эмес экендигин толук аныктап берсем болот экен. Мындай деген нерсе 16 жыл мурун жок болчу. Демек бул бирден бир келген мүмкүнчүлүк" деп дароо эле ДНК экспертизасын жүргүзгөн адамдар менен сүйлөшө баштайт. Алар макул болгон менен эми Бетти ошол илгерки болгон кылмыш учурундагы бычакты жана канды табышы керек болуп калды. Бирок ал илинчектердин үлгүлөрүн архивден казып чыгуу үчүн тиешелүү органдарга кайрылып жүрүп отуруп дээрлик 1,5 жыл өтүп кетчүдөй. Бирок эгер Бетти окуусун ийгиликтүү аяктап жактоочу боло турган болсо, анда жактоочулугу ага артыкчылык берип, бул иштерди бир топ тездетүүгө мүмкүнчүлүк жаралмак. Ошентип Бетти бир канча күндүк даярдыктан кийин экзаменди да тапшырат. Дагы бир канча күн өткөндөн кийин Беттиге сүйүнүчтүү жаңылык келип, ал экзаменди ийгиликтүү тапшырып эми жактоочу боло алат. Мындай жаңылыкты дароо эле агасына да келип сүйүнчүлөп, албетте агасы дагы мындай кабарды угуп сүйүнгөнүнөн керек болсо кароолчуга да секирип кучактап жиберет. Анткени мындай иштер болбосо Кенни абакта өмүрүнүн аягына чейин отурмак. Бирок Беттинин сүйүнүчү көпкө узабай калды. Анткени тиешелүү архивдерди казып көрүшсө, илинчектердин үлгүлөрүн 10 жылдан ашык сакташпайт экен. 16 жыл болуп кеткен үлгүлөрдү эбак эле өрттөп жок кылышканын айтышат. Ошентсе да Бетти менен Абра өлбөгөн үмүт менен тийиштүү адистерге кайрылып маалыматты тактаганга аракет кылышат. Ошондой учурлардын биринде Абра Беттиге: "Эгер баардыгы жакшы болуп ДНКнын экспертизасы чыккан күндө деле кылмышкер чындап эле сенин агаң болуп, ошол аялды чындап эле сенин агаң өлтүргөн болсо эмне болот" деп сураса, Бетти Абрага ачууланып, андай болушу мүмкүн эмес деп үйдөн кетирип салат. Андан кийин Бетти баягы ошол өздөрү чоңоюп өскөн айылга келип, кылмыш болгон аймактагы полиция мекемесинен дагы архивди текшерте баштайт. Ал жакта Беттини таанып калган бир офицер ага жардам берип, бирок тилекке каршы архивден эч нерсе табылбады. Андан кийин баягы офицер Нэнси Тайлерге дагы келип, андан дагы маалымат билгенге аракет кылат. Бирок бул кезде Нэнси Тайлердин дагы жумуштан кеткенине бир топ болуп калыптыр. Анда Бетти таарынтып алган Абрага кайрадан келип, андан кечирим сурап, экөө бирге баягы агасынын сот отуруму болгон жерге барышат. Ошол жердеги адистерге улам-улам кайрылып жатышып, акыры аларга бир аял жардам бермекчи болду Байтор. Архивдер сакталган жайды аңтарып отурушуп, кароолчу бир сандыкчаны алып келип берет. Ичинен тийиштүү буюмдарды, өлгөн аялдын канын, ошону менен катар эле кылмышкердин дагы сакталган канын табышып, акыры таптык деп сүйүнгөн Бетти ал жерден ыйлап жибере жазайт. Бирок бүгүн иш күнү бүтүп калгандыктан сандыкчаны ошол жерге ташташ керек болуп калып, кимдир бирөө тийип жибербесин деп корккон Бетти болсо, сандыкчанын сыртын ороп тийбегиле деген жазууну жазып чыгат. Ошентип процесс башталмакчы болуп калып, ДНК экспертизасын чыгара турган Барри Шек деген адам. Бул процесс 2 ай убакытты алат. Анткени прокурор соттор баары бир убагында кетирген катасын моюндарына алгысы келбейт деп айтат. Бетти бул жөнүндө Кенниге келип айтканда, Кенни экспертизадан өтүүдөн баш тартып, "Мен баары бир полицияларга ишенбеймин, анткени алар баары бир эле бир нерсе кылып мени күнөөлүү кылып коюшат" деп айтат. Бирок Бетти аны ой боюна койбой эле, "Мен ушунча жылдан бери эшек такалап жүрөмбү? Атайын сен үчүн жактоочу да болдум. Кааласаң каалабасаң дагы экспертиза тапшырасың" деп айтат. Ошентип убакыт күн санап өтүп, Барри Беттиге прокуратура ишти улам сайын артка жылдырып жаткандыгын айтат. Ошондо ачууланган Бетти лабораторияда иштеп жаткан адистерге да жетип барып,
Эмнеге экспертизанын жыйынтыгы эмгиче чыга элек? Же эмне силер прокурорлордун күчүгүнө айландыңар беле? Кандай болсо да мен бул иштин аягына чыгам деп айтып кетет. Адистер болсо ага биз экспертизанын жыйынтыгы чыгаары менен сизге кабар беребиз деп айтышат. Ошентип дагы бир канча убакыт өтүп күндөрдүн биринде Бетти балдары менен бирге экспертизанын чыккан жыйынтыгын алышат. Кылмышкердин ДНКсы менен Кеннинин ДНКсы эки башка болуп чыкты. Албетте мындай сүйүнүчтүү кабарды Кенниге дароо барып кабарлап, эми сени мыйзам түрүндө актап чыгарып алуу үчүн дагы бир канча күндөр керектелет деп айтат. Кубанычы койнуна батпаган Кенни Беттиге рахматын айтып, сен менин кызыма кабар берип койчу, ал дагы менин күнөөлүү эмес экенимди билсин деп айтат. Бетти макул болуп Кеннинин кызына байланышка чыкканга аракет кылып, бирок эмнегедир такыр эле байланыша албай жатты. Ошондой күндөрдүн биринде Беттиге кайрадан жаман жаңылык келет. Баринин айтуусу боюнча өз күнөөсүнүн мойнуна алгысы келбеген прокурорлор баары бир Кеннини актап поштондукка чыгарышпайт экен. Анткени Кеннинин ДНКсы башка болгону менен ал баары бир деле кылмышкер менен бирге кылмыш ишине тиешеси бар болушу мүмкүн деп айтышкан. Мындай нерселер Кеннинин боштондукка чыгышына жол бербейт. Ошондо Бетти бул жаңылыкты агасына айтышы керек болуп калып, муну укканда кызы уккандуу Кенни ошол жердеги кароолчулар менен мушташа кетти. Ошентип Бари менен Бетти кеңсеге кайтып келишкенде, кеңседегилердин баардыгы кол чабышат. Бетти Бариге эмне үчүн алар кол чаап жатышат? Мен агамды чыгара албай жатам го десе, Бари Беттиге сен агаңдын ДНКсы башка экендигин аныктадың. Эгер бул нерсени аныктаган болсо канда башкасын дагы аныктайбыз. Демек баягы Кенниге каршы көрсөтмө берген күбөлөр дагы калпай чыккан экен деп айтып, ошол каршы көрсөтмө берген күбөгө жетип барышат. Ал аял болсо 16 жыл мурунку болгон окуяны айтып берип, мага полициялар Кенни чындап эле кылмышкер деп ишендиришкен. Болгону каршы көрсөтмө берип күбө болуп кой деп айтышкан. Дагы башка бир канча себептерден кийин мен мындай кылууга аргасыз болгом деп айтып, эми кайра тескери көрсөтмө берип кол коюп бере албайм. Анткени кайра өзүм түрмөгө түшүп калышым мүмкүн деп ыйлайт. Эми Беттинин жалгыз мүмкүнчүлүгү Кеннинин кызында болуп калды. Ал Кеннинин кызы менен жолугуп, бирок ал Бетти менен такыр эле сүйлөшкүсү келбей. Бетти ал кызды акмалап жүрүп бир күнү иштеген жерине келип алат. Бетти ага сенин атаң эч кандай кылмышкер эмес. Биз анын ДНКсы таптакыр башка экендигин аныктадык. Андыктан буга чейинки уккан нерселердин баардыгы жалган деп айтса. Апам ошол кылмыш болгондо атамдын көйнөгү кан болуп келгенин айткан болчу. Анда эмне үчүн апам ушул убакка чейин мени алдап келди деп таң калат. Ошондо Бетти ал кызга, эгер бул штатта өлүм жазасы бар болгондо атаң эбак эле о дүйнөгө кетмек. Ал бул нерсени атайын сен үчүн жазаптыр деп Кенни кызына арнап жазган кутучасын берет. Ошондон кийин Бетти Кеннинин аялына да жолугуп, эмне үчүн сен дагы күйөөңө каршы көрсөтмө бердиң десе, ал аял Беттиге, анткени офицер Тайлер мени ошо кылмышка түртүп күйөөң менен кошуп камайм деген. Ошондой коркутуулардан кийин мен кызымды да ойлоп баардыгына макул болгонго аргасыз болдум деп айтат. Ошондо Бетти Кеннинин аялын мурунку берген көрсөтмөгө каршы көрсөтмө берүүгө мажбурлайт. Акыры ал аял кол коюп берген соң тиешелүү иштер жүргүзүлүп, Беттинин ушунча эмгегинен кийин Кенни сотто акталып чыгат. Кеннинин колунан кишендери чечилип боштондукка чыгып, ал карындашына ыраазы болуп аны кучактайт да сыртка чыгышат. Сыртта болсо мындай окуяны сенсация кылып жибере турган бир канча журналисттер күтүп турушкан болчу. Унаага отураардын алдында Бетти агасына баягы кичинекей кызын көрсөтөт. Бир топ чоңоюп чоң кыз болуп калган кызын көргөн Кенни аны менен кучакташып көрүшүп үйдү көздөй чогуу кайтышат. Эртеси Кенни эрте менен эрте эч ким тура электе туруп алып, баягы көлдүн жээгиндеги эски үйүнүн жанында жаратылышты карап суктанып турду. Андан кийин Бетти дагы ал жерге чыгып экөө жаш кездеги окуяларды сүйлөшүшөт. Тасманын аягында каармандардын андан аркы жашоосу жөнүндө айтылат. Бетти Нэнси Тайлерге каршы соттошуп, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жатып аны жеңип алган. 1989 жылы ушул ДНК тесттин жардамы менен 254 жөн эле камалып кеткен адамдар акталып чыгышкан. Ал эми жанагы Катарина Брау деген аялды ким өлтүргөндүгү ошол бойдон эле белгисиз болуп калган. Ал эми 16 жыл түрмөдө отуруп акыры боштондукка чыккан Кенни болсо, жарым жыл өтпөй кокусунан болгон окуядан улам көз жумгандыгы айтылат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.